Казакстанда электрондук коммерция жигердүү өнүгүп, ал өлкөнүн экономикалык өсүшүнүн драйверине айланууда. Мисалы 2020-жылдан бери анын көлөмү дароо 5 эсеге өстү. Ал эми өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча 3,2 триллион теңгени түздү. Айта кетсек, өлкөдөгү чекене сооданын жалпы көлөмүнүн онлайн коммерциянын үлүшү 14,5%га жетти. Эми бул көрсөткүчтү 2029-жылга чейин 18,5%га жеткирүү пландалууда. Мындай маалыматты өкмөттүн жыйынында соода жана интеграция министри Арман Шакалиев билдирди. Анын айтымында тармакты өнүктүрүү үчүн 2027-жылга чейин эсептелген атайын стратегиялык документ кабыл алынган. Кабылданган жоспар шеңберинде Бекитилген пландын алкагында электрондук соода маселелери боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү, өлкөнүн бардык аймактарында электрондук соодага окутуу курстарын ишке киргизүү, электрондук соодадагы ишкерлерге мамлекеттик колдоо көрсөтүү боюнча каржылык чараларды киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ата мекен көзөмөлдүү өткөрүү пункту менен биргеликте республика боюнча ишкерлер үчүн электрондук сооданы окутуу борборлору ишке киргизилди. окуу орталыктары ачылды. Ошон менен бирге кесиптик мекеме ДСО, ЕАКБ, ШКО жана Борбордук Азия алкагында электрондук соода чөйрөсүндө эл аралык документтерди иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Министрдин отчетун угуп, өкмөт башчы бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Ал Казакстандагы бардык соода ишмердүүлүгүн, анын ичинде үйдө, базарларды жана чакан дүкөндөрдү санариптештирүү, ошондой эле керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча чараларды иштеп чыгуу милдетин койду. Олжас Бектеновдун айтымында мында өнүмдүн сапатынын артыкчылыгына, интеллектуалдык менчикти жана жарандардын жеке маалыматтарын коргоого басым жасоо зарыл. Сауданын дамуы, көлүк, логистика Сооданы өнүктүрүү транспорттук, логистикалык жана кампа инфраструктурасынан көз каранды. Министрлик кызыктар мамлекеттик органдар жана бизнес коомчулук менен бирдикте жалган куран айынын аягына чейин өлкө ичинде да, ошондой эле эл аралык деңгээлде да товарларды жеткирүүнүн натыйжалуу тизмегин түзүшү керек. Кызыктар мамлекеттик органдар жана Санариптик Казакстан ассоциациясы менен биргеликте электрондук коммерцияны өнүктүрүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүүнүн кошумча чараларын иштеп чыгууга тийиш. кошумча чараларын азырлөө керек.